Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, кутман күнүңөр менен. Барыңарга ден соолук, жакшы маанай. Кыргыз тили сабагы. Бүгүн аяк-оона айынын 29-у күнгө шейшемби. Сабактын темасы: кыргыз тили мамлекеттик тил. Кыргызский язык государственный язык. Жат жазуу, диктант. Сабактын максаты: биринчи, мамлекеттик тил кыргыз тили экендигин билебиз. Будем знать, что государственный язык — это кыргызский язык. Экинчи, кыргыз тили боюнча сабаттуулук деңгээлибизди билебиз. Узнаем уровень грамотности по кыргызскому языку. Үчүнчү, мамлекеттик тилди баалоону үйрөнөбүз. Учимся ценить государственный язык. Эмесе балдар, жат жазуу болгондон кийин дептерлериңер жана калемсаптарыңар даяр болуш керек. Эмесе биз жат жазууну кыргыз мамлекетинин мамлекеттик тил гимни менен баштайбыз. Эмесе баштайбыз жат жазууну. Дептерди ачтык. Жазгыла. Бүгүн аяк-оона айынын 29-у шейшемби. Теманы жазгыла. Кыргыз тили мамлекеттик тил. Кыргызский язык государственный язык. Жат жазуу деп койгула. Эмесе мен силерди текст менен тааныштырам. Кыргыз тили мамлекеттик тил. Кыргыз республикасы көп улуттуу мамлекет. Бизде 80ден ашык улуттун элдери тынчтыкта жашап, достукту сүйүшөт. Кыргызстанда жашаган ар бир атул мекенибиздин өсүп өнүгүшү үчүн өзүлөрүнүн күч-кубатын жумшашат. Кыргыз республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили. Өлкөбүздөгү бардык жарандардын ынтымак достугун бекемдөөдө мамлекеттик тилибиз кыргыз тилинин мааниси зор. Мамлекетибизде жашаган ар бир инсан мен кыргызстандыкмын деген патриот кыргыз тилди билет жана үйрөнөт. Ошондо гана кыргыз тили жоголбойт, кыргыз мамлекети жок болбойт. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Уктукпу? Эмесе баштайбыз. Кызыл сызыктан баштагыла. Абзац. Мен толук окуймун, угуп тургула, анан жаза баштайбыз кайталаганда. Кыргыз республикасы көп улуттуу мамлекет. Жаздык абзац менен. Кыргыз республикасы баштамга республикасы дагы. Кыргыз республикасы көп улуттуу мамлекет. Кайталаймын балдар. Кыргыз республикасы көп улуттуу мамлекет. Тире бар, тире.
Значит, Кыргызская республика это многонациональное государство. Bizde экинчи сүйлөм. Bizde 80ден ашык улуттун элдери тынчтыкта жашап, достукту сүйүшөт. Жаздык. Bizde 80ден ашык. Bizde 80ден ашык улуттун элдери балдар улуттун элдери тынчтыкта жашап достукту сүйүшөт. Тынчтыкта жашап достукту сүйүшөт. Сүйүшөт. Краткий ый бар. Сүйүшөт. Кайталайм сүйлөмдү. Бизде 80ден ашык улуттун элдери тынчтыкта жашап, достукту сүйүшөт. Жаздыкпы? Кийинки сүйлөм. Кыргызстанда жашаган ар бир атуул мекенибиздин өсүп өнүгүшү үчүн өзүлөрүнүн күч-кубатын жумшашат. Жаздык. Кыргызстанда жашаган ар бир атуул долгий звук у. Ар бир атуул мекенибиздин чоң тамга с большой родина мекенибиздин өсүп өнүгүшү үчүн через тире өсүп өнүгүшү үчүн өзүлөрүнүн күч-кубатын через тире күч-кубатын жумшашат. Одно слово. Күч-кубатын жумшашат. Кайталайм сүйлөмдү. Кыргызстанда жашаган ар бир атуул мекенибиздин өсүп өнүгүшү үчүн өзүлөрүнүн күч-кубатын жумшашат. Кийинки сүйлөм. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили. Жаздык. Кыргыз Республикасынын чоң тамгалар с большой буквой мамлекеттик тили, мамлекеттик тоже, мамлекеттик тили, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, тире койгула, кыргыз тили, кыргыз чоң тамга с большой буквой, кыргыз тили. Кайталайм. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили. Кийинки сүйлөм. Өлкөбүздөгү бардык жарандардын ынтымак достугун бекемдөөдө мамлекеттик тилибиз кыргыз тилинин мааниси зор. Жаздык. Өлкөбүздөгү бардык жарандардын ынтымак достугун тире менен через тире ынтымак достугун бекемдөөдө одно слово бекемдөөдө мамлекеттик тилибиз маленькая буква теперь мамлекеттик тилибиз кыргыз тилинин
мааниси зор. Мамлекеттик тилибиз тире кыргыз тилинин мааниси зор. Кайталайын балдар. Өлкөбүздөгү бардык жарандардын ынтымак достугун бекемдөөдө мамлекеттик тилибиз кыргыз тилинин мааниси зор. Үтүр бар. Койдуңар, Кийинки сүйлөм. Мамлекетибизде жашаган ар бир инсан мен кыргызстандыкмын. Здесь мен кыргызстандыкмын берется в кавычках, балдар. Я кыргызстанец дейт. Мен кыргызстандыкмын деген патриот кыргыз тилди билет жана үйрөнөт. Жаздык. Мамлекетибизде жашаган ар бир инсан тырмакча ачкыла, кавычка открываем. Мен кыргызстандыкмын. Мен большой буквой, кыргызстандыкмын маленькой буквой, балдар. Я кыргызстанец дейт. Мен кыргызстандыкмын деген патриот кыргыз тилди билет жана үйрөнөт. Кыргыз тилди билет жана үйрөнөт. Кайталайым сүйлөмдү. Мамлекетибизде жашаган ар бир инсан мен кыргызстандыкмын деген патриот кыргыз тилди билет жана үйрөнөт. Кийинки сүйлөм. Ошондо гана кыргыз тили жоголбойт, кыргыз мамлекети жок болбойт. Жаздык. Ошондо гана кыргыз тили жоголбойт. Кыргыз мамлекети, кыргыз большой, мамлекети кичикей тамга менен. Кыргыз мамлекети жок болбойт. Кайталаймыз сүйлөмдү. Ошондо гана кыргыз тили жоголбойт, кыргыз мамлекети жок болбойт. Акыркы сүйлөм. Жыйынтык кылабыз, итог кылалы, балдар. Акыркы сүйлөм. Ыр саптары. Это стих. 2 строчка, 2 сапыр. Кана красной строки жазгыла. Кыргыз тили кылымдарды караткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Каждая строчка с большой буквой красной строки. Жаздык. Кыргыз тили кылымдарды карыткан. Кыргыз тили кылымдарды карыткан. Запятая. Экинчи строчка. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Эч ким. Экинчи строчкасы, экинчи сап. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Кайталайм сүйлөмдү. Ыр саптарын кайталайм. Кыргыз тили кылымдарды карыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Восклицательный знак койгула аягына. Илеп белгисин коюп койгула. Эмесе текшердик, башынан карагыла. Башынан баштайбыз. Кыргыз тили мамлекеттик тил. Кыргыз республикасы көп улуттуу мамлекет.
Bizde 80'den ашық ұлыттың елдері тынчтықта жашап, достықты сүйішөд. Қырғызстанда жашаған ар bir атуыл мекенибиздин өсүп өнүгүшү үчүн өзүлөрүнүн күч-кубатын жумшашат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили. Өлкөбүздөгү бардык жарандардын ынтымак достугун бекемдөөдө мамлекеттик тилибиз кыргыз тилинин мааниси зор. Мамлекетибизде жашаган ар bir инсан мен кыргызстандыкмын деген патриот кыргыз тилди билет жана үйрөнөт. Ошондо гана кыргыз тили жоголбойт, кыргыз мамлекети жок болбойт. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Жазып бүттүк балдар. Өзүңөр бир жакшылап текшерип туруп, андан кийин жөнөтөсүңөр. Эмесе үйгө тапшырма, домашнее задание. Өтүлгөн темаларды кайталап келүү. Демек, повторение. Эмесе көрүшкөнчө барыңарга ийгилик.